Assalamu алейкум. Сіздерден қайрадан доктор Мамбаев, атым Улан. Дарыгер қатары біздің милдеті сіздерге ардайым ауырған учуруңуздарда дагы, соо учуруңуздарда дагы жардам берүү жана ардайым дени сак жашооңуздардын шартталышына салым кошуп туруу. Ошол катары бүгүн дагы сіздерге мүмкүн болушунча пайдалуу боло турган маалыматтарды жеткиргим келди. Бүгүн жаз тууралуу сүйлөшөбүз. Неге дегенде жаз бул чындыгында жаңылануунун, жашаруунун мезгили деп айтсак болот. Ошону менен бирге эле жаз бул организмибиздин бир кыйла алсыроосун, уйкусуроосун жана ошондой эле өтө өзүн начар сезип калган учуру катары эсептесек болот. Анткени жаз мезгилинде биз көбүнчө витаминдерге, микро, макро элементтерге муктаж болуп, аларды көбүнчө ала албай калабыз дагы сырткы чөйрөдөн. Ошонун натыйжасында көптөгөн ушундай өзүбүздү ыңгайсыз сезген же болбосо ишке дагы каалоосу жок бир абалга келип калабыз. Ушундай учурда кантип иммунитетти бекемдеп, өзүбүзгө жакшы карап, жана дагы ар дайым күбөлүү күчтүү бойдон калсак болот деген суроо албетте пайда болот. Ушундай учурда албетте көп нерсе кылыш керектир. Ошолордун бири катары мен сиздерге эң пайдалуу болгон азыктардын бирөөсү тууралуу айтып бермекчимин. Ал болсо жаңгактар. Жаңгак бул албетте кайсынысы гана болбосун биздин организмибизге толук бойдон өтө жакшы таасир этип, иммунитетибизди бир кыйла бекемдеп коет. Жана ар кандай сырткы жаман таасирлерден дагы коргойт деп айтсам туура эле болот деп ойлойм. Демек, бардык эле жаңгактар микро, макро элементтерге бай, жана дагы витаминдерге бай, айрыкча витамин Е, витамин С, А, Д бардык эле витаминдерге бай болуп, бизди кыйла жогорку деңгээлге көтөрөт. Мисалы, андагы йод менен цинк биздин ошол калкан безибизге жакшы таасир этет, терибизге жакшы таасир этет, чачыбызга, тырмактарыбызга өзүнүн абдан жакшы таасирин тийгизип, алардын жакшы бойдон сакталышына жардам берет. Ал эми магний болсо, алардын курамындагы ошол заара бөлүп чыгаруу системабыздын ишин бир кыйла жөнгө салат. Жана андагы омега 3 майлары болсо, биз үчүн, айрыкча мээбиз үчүн өтө пайдалуу болуп, андагы зыяндуу болгон холестеринди дагы көбүрөөк сыртка бөлүп чыгарууга салым кошот. Эгерде сиздин бөйрөгүңүз же бооруңуз ооруса, деги эле башка ооруларыңыз болсо дагы, ушул жаңгактар абдан жакшы таасирин тийгизет. Эгерде сиз уйкуңуздон жабыркап же болбосо уйкуңуз начар болуп жүргөн болсо, ошол жаңгактын курамындагы мелатонин гормону сиздин уйкуңуздун жакшы болушуна шарт түзөт. Айта берсе өтө көп. Бүтүн денебизге, чачыбыздан баштап ошол тырмагыбызга чейин өзүнүн жакшы таасирлерин тийгизе берет. Эгерде сиз ушул жаңгакты колдоно турган болсоңуз, айрыкча жаз мезгилинде, жана дагы анын артыкчылыктары өтө көп экенин айтып өттүм. Айрыкча эгерде сиз ошол жашыңыз 50дөн өтүп калган болсо, өтө пайдалуу. Анткени ошол убакта жаш убагыбызга караганда дагы ошол өйдөдө айтылган микро элементтерге, макро элементтерге муктаждык өтө көп болот. Жана дагы пайдалуу жактарын айта турган болсом, ал картаюуну кечеңдетет, антиоксиданттык касиетке ээ, кычкылданууга каршы, жана ар кандай рак оорулары менен ооруп калуу коркунучунун алдын алат. Эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо дагы ал абдан жакшы таасир этет, анткени анын гликемический индекси төмөн. Эгерде сиздин кан тамырларыңызда, жүрөгүңүздө дагы кандайдыр бир көйгөйлөр болсо дагы, ушул жаңгактар сизге абдан жакшы таасир этет. Айрыкча грек жаңгагын белгилеп өтүш керек. Анын артыкчылыгы кыйла башкалардыкынан дагы, башка жаңгактардан дагы
артыкчылыкка ээ деп айтсам туура болот. Анын сырткы түзүлүшү мээге окшош экендигинен чындыгында анын мээге дагы пайдасы жок эмес. Бирок бул мээге гана эмес, бүтүн денеге пайдалуу. Эми анын бир аз өзгөчөлүгүн айта турган болсом, ал негизи 400 жылга чейин жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Демек, картаюуну кечеңдетет дегеним бекерден эмес. Демек, бул ошол узак жашоого шарт түзө турган негизги азыктардын катарына кошсо болчу азык катары эсептелип калды. Эми алардын жакшы жактары болгону менен кемчиликтери дагы жок эмес. Албетте, алар жаңгактар ошол калориясы өтө бийик болгондуктан салмак кошуу же болбосо семирип кетүү коркунучун алып келиши мүмкүн, эгерде сиз аны өтө көп өлчөмдө жей турган болсоңуз. Жана айрыкча арахис, биз жер жаңгак деп коебуз. Ошол жаңгактын аллергиялык касиети болуп калышы мүмкүн дагы, ар кандай аллергияны чакырып калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз эгерде организмиңизде аллергия бар болсо, кандайдыр бир нерселерге жаңгакты колдонгондо аны аз өлчөмдөн колдоно башташыңыз керек. Организмди бара-бара көндүрүш керек. Ошондо абдан жакшы болот. Жана дагы жаңгактарды кантип колдонуш керектиги тууралуу бир аз айтып өтөйүн. Жаңгактарды алгандан кийин аны дароо колдонуш керек. Кандайдыр бир нерселерге аралаштырып, мисалы жаңгакты, грек жаңгагын балга аралаштырып жегенде иммунитетти бекемдейт деп ушул нерсени колдонуп келебиз. Бирок бул туура эмес маалымат. Балким чындыгында пайдасы бардыр, бирок аны ошол сыртынан ажыратып алгандан кийин дароо жеген абдан жакшы, эч нерсеге аралаштырбай эле. Жана дагы ошол жалкоолор ошол даяр чагылган жаңгакты жейттир. Бул дагы андай пайдалуу касиети бир аз жоголуп калган болот. Ошондуктан эринбей жаңгакты ошол кабыгы менен эле сатып алып, өзүңүз чагып жесеңиз абдан жакшы болот. Жана жаңгакты ар күнү жесеңиз дагы бир убакта аз өлчөмдө гана жеп турсаңыз дагы өзүнүн пайдасын бере берет. Мисалы 25 грамм деп айтылат негизи өлчөм. Ушундан ашырбаш керек. Ошондойдо да айтылган коркунучтар такыр жоюлат деп айтсам туура болот. Жана 25 грамм канча даана болушу менен билбейм. Аны ошол даяр мөмөнү даярдап туруп, эсептеп, ошол таразга тартып туруп колдонсоңуз дагы болор. Мисалы грек жаңгагынын бир 10 даанасын чагып туруп тартып көрсөңүз 25 грамм чыкса, демек сиз 10 даанадан ашырбашыңыз керек экенин аныктайсыз. Эгерде бирок 10 даана дагы бир адам үчүн бир күндө көп деп эсептейм. Күнүнө балким 4-5 даана жететтир. Эгерде сиз ушуну үзгүлтүксүз жеп турсаңыз дагы анын пайдалуу касиеттери сизде толук организмиңизге таасирин тийгизип, өзүңүздү абдан жакшы сезип каласыз. Негизинен айткым келген ушулар. Бүгүндөн калбай эле ушул жаңгактарды сатып алыңыз жана колдонуп баштаңыздар. Бирок мен ар күнү колдонуңуздар деп айтпайм. Анткени организм бардык нерсени дароо эле сезип коет. Жана албетте бардык нерсени үйрөнүп баштаганда аздан баштаган жакшы деп ар дайым айтып келем. Мисалы башталышында жумасына 3 күн жесеңиз абдан жакшы болор. Андан кийин 4 күн, ошентип ушул эле өлчөмдөн, мисалы 3 күн, 4 күн жумасына, ушул эле деңгээлден ашырбаган жакшы деп ойлойм. Ошондо бир айда 10 күн, 12-13 күн жесеңиз керек. Ушунча өлчөмдө жеп турсаңыз дагы сиздин организмиңиз бекем болуп, иммунитетиңиз дагы абдан жакшы болуп, башкаларга салыштырмалуу ар дайым күбөлүү күчтүү бойдон каласыз. Азырча ушулар.